Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүнкү күндө сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баскан кадамдарында басып, мына ушул азыр Мекке шаарындабыз, Кудай буйрса. Жүрөктө кубаныч, Кудай буйрса. Анан биз бул жерде туруп, таксыр менен биргеликте ыраазычылыкты билдиребиз. Биз ыраазычылыкты кызмат саякат умра компаниясына билдиргибиз келет. Анткени себеби биздин бул жака келишибизге дагы өтө чоң себепкерлигин жасашты. Ушул таксырдын дагы батасын алайлы деген жакшы сунушту сунуштап, мына ушундай сунуштун негизинде жакшы ниет бул максатка айланып ишке ашып бүгүн келип отурабыз. Анан Кудай буйрса, Усман таксыр өзүңүз баягы айтып атпайсызбы? Ошол мечитте отуруп, баягы даватка чыгып, ошол ислам тарыхтарын угуп, ошол жерде отуруп алып, уккан жерлерди бүгүн көзүм менен көрүп жүрөм деп, ошондой бир сүйүнүчтөрүңүздөн бөлүшсөңүз болот. Сизде кандай бүгүнкү күндөгү кубанычтар жүрөктөгү? Алхамдулилlah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah көп сүйүнүчтөбүз. Биринчи жолу келип атам. Буга чейин укканбыз. Анча баяндарда, анча нерселерди укканбыз. Бирок келип Алланын ыйык болгон жерин көрүп, ушундай сүйүнүч болду жүрөккө. Пайгамбарыбыздын Мадинага барып аякты көрүп келдик. Кабырын түшү. Бурда угуп жүрөт элек. Эми көзүбүз менен көрдүк, бул башкача экен да. Көзүбүз менен көрүп, элди көрүп, угуп аткан жерлерди, биз дагы укпаган нерселерибиз бар экен. Аларды угуп, өзүбүздүн далилдеп, ошо өтө көп пайда болду бизге негизи. Өтө кубанычтабыз. Кандай мына бүгүн дагы көрүп келдик. Арафатты көрүп келдик. Ошол жерде бута сахабалар пайгамбарыбыз аманатты жүктөгөн, ошол жерде сахабаларга аманатты жүктөгөн, кандай Адам алейхисалам менен Хавва энебиздин жолукканын, кандай болгон бүт ушу баарын угуп келдик. Алхамдулилlah, Алла ыраазы болсун. Мына башынан баштап аягына чейин көрдүк. Уккан башка, көргөн башка экен. Силерге да Алла ыраазы болсун. Мына кызмат саякат компаниясынын жетекчисине, кызматкерлерге Алла ыраазы болсун, ушинтип себепкер болуп, бизди ушунча алып келип, ыйык жерге алып келип, ушинтип кызмат кылгандарыңызга өтө чоң ыраазыбыз. Биз сиздерге дуа кылып жатабыз, иншалла. Бүгүн Арафатта да дуа кылдык. Ар бир намазда, эмеде дуа кылып атабыз. Кайсы жерде дуалар кабыл, ошол жерде дуаларды кылып атабыз. Жана өзүбүзгө эмнени кайсы убакта дуа кылып атабыз, сиздерге да ошону дуа кылып атабыз. Сиздердин аманатыңыздарды биз аткарып атабыз. Сиздер дуа кылып кой дедиңиздер, мына жетекчи, урматтуу жетекчи. Мына биз аткарып атабыз буюрса. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Ушундай кызматтарды көп кыла бериңиздер. Көп адамдарды бизге канчадай адамдар келе байдат дагы ошолорго жардам берип, себепкер болуп, көп силерге Аллах Таала жардам берсин, ден соолук берсин, иман берсин, хидаят берсин. Ар дайым ушу Аллах ыраазы болсун силерден. Пайгамбардын шафаатына ээ болуңуздар. Дүйнө акыретиңизде бактылуу болуңуздар. Үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык, бейкучулук дайыма, ден соолук болсун, аманчылык болсун, дайыма ушундай жакшылыктарда жолугабыз. Кудай буйрса. Мына достор, биз бүгүнкү күндө таксырдын мусулмандын бири-бирине болгон акысы бар дейт. Мына ошондой акысын да бере билгенди сезе билип жашайлы. Ал эми кызмат саякат умра компаниясынын бүгүнкү күндөгү бул жердеги тейлөө, жетектөө, Миржалал таксырдын устазыбыздын дагы бүгүнкү күндө бул жердеги чындыгында мындай бир жүрөктү толкута турган сонун, ошол баяндарды кылса дагы чогарлашып жүргө тургандагыдай кылып, ошол эле биздин Амир ажы башчыбызга дагы өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул жердеги биздин бардык шарттар чындыгында жогорку деңгээлде экен. Мен чындыгында буга чейин да келип кеткен, бирок бул жердеги жаш балдар сонун, эртеңки биздин исламга кызмат кыла турган сонун устаздардын илим алып, ушул жерде кызмат кылып атканын көрүп жүрөк сүйүнүп атат. Демек, сиздер дагы келиңиздер, мына ушул жерге атаңызды, апаңызды алып келип, анын батасын ыйык жерде келип алганга сиздерге да Кудай насип кылган болсун, Аллах ыраазы болгон болсун. Биз өтө кубанычтабыз.